Пландалган рейд камкордук деп аталып, ага райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлдөрү тартылды. Райондук милиция бөлүмүнө чогулган тартип сакчылары бүгүнкү иш-чаранын жүрүшүн пландап, жетекчи тарабынан катуу талап коюлду. Рейдтин негизги максаты жаш өспүрүмдөрдүн оор жумуштарга тартылып жаткандыгы, сабак убагында себепсиз көчөдө жүргөндүгү, ошондой эле балдар арасында кылмыштуулуктун алдын алуу болду. Араван районунда көпчүлүк ата-энесиз жүргөн жаш өспүрүмдөр бар. Ошолордун өздүгүн тактап, ошол эле учурда ата-энесине тапшырып берүү болот. Азыркы күндө баягы Араван районунда кылмыштуулуктун саны өскөндүгү себептен биз атайын ушул иш-чараны жүргүзүп атабыз. Ушул кылмыштуулуктун алдын алуу, аны болтурбоо жана ошондой эле жаш өспүрүмдөрдүн укугун коргоо биздин негизги максатыбыз. Рейдтин негизги максаты дагы ушул жаш өспүрүмдөрдүн укугун коргоо болуп эсептелет. Алгачкы текшерүү аракеттери райондогу Борбордук базардан башталды. Ата-энеси менен бирге соода-саттык иштерин жүргүзгөн. Ошондой эле өздөрү жалгызда иштеп жаткан балдар кезигип жатты. Айтайык Марат. Мектепке эмнеге барбадың? Кайсы мектепте окуйсуң? Канчага чыктың? Канчага чыктың? Кайсы мектептен чыгып кеттиң? Кайсы мектепте окудуң? Насырдын Исановдо. Сабак маалында жүрөсүң деди. Кимдин баласысың Исановдо? Жаңарыкта. Халкка айланып не сабак маалда дейт, берде. Не кылып атасың? Не иш кылып атасың? Страншик болуп. Эртең менен кечке турасың. Эртең менен кечке. Мектепчи? Мектепте 9-дан чыгып кеткен, кайра кабыл алууга койгон. Алууга койгон. 9-дан чыгып кеткен. Кимдин баласы? Канаттын. Фамилия? Айтаев Маратбек. Канатбекович. 9 бүткөнсүң, 9 бүтүп чыгып кеткен. Мейли 11-чи класс. Азыр стоянка кимдики мынтип? Шерекан. Бул бала сим-карта сатып иштейт. Өзү Бабур атындагы мектепте 9-класстын окуучусу. 2 саат сабак окуп, жооп сурап келгендигин айтып актанат. Иштеген акысы үчүн айына 9000 сомду алаарын да айтып берди. Кайсы мектепте окуйсуң? Неге сабак? Ал эми бул кыз Навай атындагы мектептин 7-классынын окуучусу. Дүкөндө жалгыз өзү документтерди көчүрмөлөп, бирдик салып иштейт. Жок, азыр менен сабак эмес. Мен 3төн кийин окуйм, абиттен кийин. Сабактан чыктым дедиңиз го баягы. Жок, сабактан чыкканым жок. Айттыңызбы ошону? Жок, апам азыр башкага чыгып кетип эле отуруп тур дедим, мен отуруп турдум. Кыргызстандын Кыргыз Республикасынын билим берүү илим министрлиги боюнча мына окуучулар 9-класс бүтүш керек да, өз биринчи. 9-дан 11-класс по желанию, 11-ге чейин. Азыр бул эмне 7-класс экен, ал сабак учурунда апасынын ордуна иштеп атат, көрдүңүздөр. 7-класс Алишер Навай мектебинин окуучусу экен. Азыр биз буга материал топтоп карайбыз. КДД деген бар, комиссия по делам несовершеннолетних. Ошондо карайбыз район администрациянын алдында. Ошентип рейдте колго түшкөн балдарды тартип сакчылары райондук милиция бөлүмүнө алып келишти. Бул жерде балдардын өздүгү такталып, ата-энесинен түшүнүк кат алып, райондогу жаш өспүрүмдөрдүн комиссиясына тапшырылат. Алар 15 күндүн ичинде териштирип, балдардын ата-энелерине жана жумуш берүүчүлөргө административдик айыппул салынат. Азыр сурасаң эле бир жагы мындай деп ойлойм да, мен деле сентябрь айынан бери иштеп атам. Миграция күчөп кетип атат. Бизде бүт ата-энелер көп, ар бир семьяда бирден атасы же апасы мигрант болуп, внешний, внутренний миграцияда жүрөт да, Россияда, чет өлкөдө жүрөт да. Ошондо кароосуз жок. Атак булар ач калбайт. Азыр мына Кыргызстанда эч ким нан жок, ач калбайт. Ошонтип эле акча таап, же телефон алам деп, же кийим алам деген өзүнүн жеңил ойлогу менен өздөрүнчө бир акча таап, ата-энеме сураштан башка болбосун деп ушундай кылып атат. Ата үйүнө барсаң, условия бар. Кармалган балдардын арасында соода иштерине аргасыздан тартылгандары да бар. Айрымдары үй бүлө улуусу болгондуктан инилерин багууга мажбур. Ким бакышым керек да? Кимди? Көлөрүм. Көлөрүм бакышым керек, а? Ата-эне кайякта? Россияда. Россияда. Бул жакта сен эле карайсың бу көлөрүңө? Апам карайт. Ким? Апам. Апаң жок, апаң Россияда жок. Бияктабы? Атам Россияда. Канча айлык алып иштейсиң? Жакшы, көп сим-карта сатсаң 9000 беришет.
Ал эми айрым ата-энелер өз баласын өзү биле тургандыгын айтышты. Aga, ben direkt sıra vereyim mi size? Özünüz karmay olsun. Mına nima kerak bu? Adetten kiyine geldi böyle. Bizde ayıp yok doğru. Biz sizde kızınızdı, sizde hiç kim günü Ben korkturmuyor. Bizi sorularımızga cevap veriniz. Mizan boyunca bala ata-enesinden yürüyüş gerek. Bazarda da ata-enesinden birge yürüyüş gerek. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Талғат Ақылбек уулу, жаңылыктар.